Саламатсыздарбы, урматтуу окуучуларым, кутмандуу күнүңөр менен. ОРК жакындап келатат. Даярдыктарды өз алдыбызча даярдыкты, практиканы көбүрөөк улантышыбыз керек. Азыр негизи бизде мурда курстарда окуп жүргөн окуучулардын көпчүлүгү эле билет. Могул жерде неме бар? Testing KG деген сайт. Testing KG билесиздер. Testing KG сайтына киргенде достор көбүнчө окуучуларчы бул жерге кирип алып, анан таппай калат экен да. Но онлайн тесттегенге киресиңер. Эң мындай ОРТга эң жакын суроолор бул жакта. Бирок бул жакта аз эле саналуу эле. Бул жактын өзү менен эле окуу бүтпөйт. Бирок мисалы киресиңер, математика боюнча математиканын биринчи бөлүгү, экинчи бөлүгү, аналогиялар, окуу түшүнүү, грамматика ар бирине кирип туруп, бул жакты тапшырып, окуп, көрүп, мындай кыласыңар, начать тесттейсиңер. Текст окуйсуңар, могул жерин нускаманы, инструкцияны жакшылап окуш керек. 30 суроо бар. Андан кийин мына бул жакта мынтип суроолорго жооп берип, баштай берсеңер болот. Кыскасы мындай, бул жакта балыңды чыгарып бербейт, бирок канча процент болгонун, 30 суроонун канчасын туура кылганыңды билип алсаң болот. Ооба, обязательно, Зарина. Ошо 2 эле тест бар, 2 эле варианты бар да, мисалы. Окуу түшүнүү биринчи вариант деп турат, андан кийин мына кайра астында окуу түшүнүү экинчи вариант деп турат да. Ошол 2 эле вариант, бирок ошону деле талкуулап, бул мындай ОРТга эң жакын ушул болуп атпайбы? Ошону деле неме кылсаңар болот. Эмнеге болбосун? Болот, аябай сонун болот. Так, анда биздин бүгүнкү темабызды сөз кыла берели. Так. Барчынай, эч нерсе болбойт. Азыр мектептен азыр аран келдиңизби? Кыйындар бар да, кыйындар. Ушул саатка чейин окуганда. 8-чи суроонун түрү достор. Бул саптар эмне жөнүндө деген суроо. Тексттин айрым суроолору текстти же үзүндүнү жалпылоочу бир сөздү же сөз айкашты аныктай алуубузду текшерет достор. Негизи окуу түшүнүү суроолорун жалпы 14 түргө бөлүп карап жүрөбүз. Анын 7си болсо бул тексттин деталдарын талдоо боюнча. Деталдар боюнча дагы сөз кылганбыз. Аны жалпылап дагы үстүртөн дагы ошол деталдарга киришүү биринчи сабакта да, кийинки сабактарда бир өтөбүз. Кандай деталдарды караш керек экенин. Ал эми 8-чи суроодон тартып 14-чү суроого чейин бул болсо уже мындай жалпы маанилик анализ боюнча болмокчу. Биринчи сабакта сүйлөшкөнбүз муну, эгер эстеген болсоңор. Маанилик анализ бар, анан түзүмдүк анализ бар, тексттин ичин структурасын анализ кылган. Тексттин айрым суроолору текстти же үзүндүнү жалпылоочу бир сөздү же сөз айкашты аныктай алуубузду текшерет. Башкача айтканда, мындай суроо менен текстти бир сөз менен аныктай алуубузду текшерет экен. Маалыматты бир сөз менен айтууну текстке тема коюу десек дагы туура болот дейт. Демек, мындай айтканда, уккан же көргөн нерсени бул боюнча дагы мен окуучуларга мындай кылып жардам берип жүрөм да, мисалы да, баягы мисалдарым жөнөкөй го, меники билесиздер. Мисалы кече Барчынай аябай сонун кино көрдү. Аябай сонун кино жакты, тим эле ушундай таасирленди. Анан ал кинону алып келип туруп бүгүн Заринага айтып атат, ушундай бир сонун кино бар экен дейт да. Зарина
досум сен да көрсөң ушул кинону десе, Зарина сурайт да, эмне жөнүндө экен деп, эмне экен айтчы дегенде, мындай кинону бир сөз менен айтып коесуң го, бир сөз менен. Мына ошол сөз кинону өзүнүн ичине камтып турат да. Мына ушул нерсе дагы текстке дагы байланыштуу да. Текстти окуп атканда мындай ойлонуш керек да, муну кайра мындай бир сөз менен башка бирөөгө кантип айтып берет элем деген. Демек, текст мына эң негизинен ошол жөнүндө болуп атат деген сөз да. Анан кээде ушундай болуп калат. Мисалы, мынакей бүгүнкү сабак ушул, бул саптар эмне жөнүндө деген темада жүрүп атат. Мен кечке ушунун үстүндө сүйлөп атам, бирок сабакка киришүүдө тестинг пейджинин сайты тууралуу айтып берген болсом, кээ бир окуучулар мындай негизинен эмне жөнүндө болуп атканын анализ кыла албай калат да, анан кандай сабак болду, эмне жөнүндө айтты агайыңар десе, тестинг пейджин жөнүндө айтты го дейт да. Көрдүңөрбү достор? Демек, ар бир адам мындай жакшы ойлонбосо, анализ кылбаса, кээде ар бир адамдан ар башкача ойлор чыгып калат. Мындай ким кайсыл жеринде калса ошол чыгып калат да. Суроонун мисалдары кандай болот экен? Тексттин бул саптары эмне жөнүндө? Кээде кандайдыр бир белгиленген саптардын эмне жөнүндө экенин сурайт, бул үзүндүнүн темасы кандай болушу мүмкүн? Кандайдыр бир үзүндү берилди, ошого тема коюшуңарды сурап атат да. Берилген текстти кандай атап коюуга болот? Бул деле ошол үзүндүнү же текстти кандай атаса болот? Демек, бул деле кандай тема койсо болот деген эле сөз экен. Жогоруда текстте негизинен эмне жөнүндө сөз болду дейт. Жогоруда текстте негизинен эмне жөнүндө сөз болду. Бул деле мындай карап келгенде кайра эле ошол бир сөз менен ошол текстти айтып бериш керек болуп атат. Бул суроолорду туура табуунун жолдору, то есть бул суроолорго туура жооп берүүнүн жолдору кандай болот? Тексттеги эң маанилүү түшүнүктү издеп окушуңар керек. Эң маанилүү, негизинен эмне жөнүндө болду? Могул агай сүйлөп атат да. Ушуну ойлонуш керек да, могу агай эмне сүйлөп атат дегенди ойлонуш керек да, мындай пайдалуу нерсе айтып атабы, пайдасыз нерсе айтып атабы? Балким көп айтам го, мисалы, жөн эле алдап аткан болсомчу силерди. Бет чыкпай бир ушундай окуучуларды көрдүм эле да, көрүп калат элек деген. Мугалим сабак өтүп атат да, тапшырма сурайт го. Эмне түшүндүң же түшүнгөнүңдү айтып берчи же тапшырманы айтып берчи десе, даярданбай эле келген окуучулар кээде мындай бир нерселерди айтып аткансы эле мугалимди алдап коет да. Мугалимди алдап коет. Ушундай окуучуларды көргөм да. Калп эле бир нерселерди айтып элечи. Тиги бир жолу географиядан сабак болуп атат. Бир мугалим өтүп атат, мен дежур болчумун, коридордо өтүп баратсам, бир окуучу Испания тууралуу тема болчу экен да. Анан Испания бирдеме деп эле Роналдо, Месси деп эле айтып атат деп кой. Мугалим мындай алаксып кеткен да, тигини айтып атат деп ойлоп эле, деп коюп басып жүрөт да класстын ичинде. Кээде мисалы мугалим дагы силерди ошентип алдап аткан болушу мүмкүн. Жөн эле пайдасыз бир нерселерди айтып аткан болушу мүмкүн. Ошондо бул эмне үчүн муну айтып атам? Азыр мисалы кээде туруп ойлошуң мүмкүн да, агай эмнеге анан Роналдо анан каякта география сабакка кирип кетти? Сен айтылып аткан сөздөрдү анализ кылышың керек дегим келип атат. Анализ кылбасаң оңой эле алдап коюшат сени. Бир нерсени айтып атканга окшоп алдап коет жөн элечи. Ушул туура нерсе айтып атабы, туура эмес нерсе айтып атабы, анализ кылыш керек. Вот текстти дагы ошентип анализ кылыш керек. Эмне жөнүндө айтып атат бул? Пайдалуу маалыматпы, пайдасызбы дегенди. Тексттин абзацтарына тема коюп окуш керек. Ар бир абзацка киргенде ал абзац тууралуу ойлонуш керек. Могу абзацта эмне айтылып атат депчи. Так, текст. Азыр тема коесуңар гана. Бул үзүндүнү эмне деп атап коюуга болот? Атам коюуга болот деп калыптыр, кечиресиңер. Бул үзүндүнү эмне деп атап койсок болот кана?
варианттар чыгарганга чейин силер өзүңөр эле мындай неме кылсаңар. Силер жазып көрсөңөр өзү алдыңарчачы. Эмне деп атап койсок болот. Кана тема коюп көргүлөчү. Кимибиздики сөзмө сөз тал келет болду экен. Арыздануу дейт. Дагы Зарина эле тема кое алабы. Калганыңар жокпу, кое албайсыңар. Барчына эмне кое албайсыңбы сен деп эле. Кана кыйынсың, койчу сен дагы деп эле. Дилзат, Назми кана шүгүр кылуу кандай болуп калды ошондо? Арыздануубу, шүгүр кылуубу? Бири-бирине каршы келип калдыбы? Тай, кана акылман дейт. Ой бүт элек да. Бүттү, ой бүттү, ушул жерде бүттү. Акылман менен айылдашы. Так, эми карап тургула, ошолорду карайбыз. Акылман, данышман кандай болуп калды ошондо? Мырзайым, сен акылман деп ойлоп атасың, мен данышман деп ойлоп атам. Кимибиздики туура? Тагдырга нааразы болуу, туздун даамын билүү. Данышман болгондо, агай бул текстке тема туура эмес болуп калат го, данышман. Акылманчы? Акылман туура деп ойлойм. Себеби бул жерде акылмандыгына салып ошол айылдашына эметип кетет да, жана туздан бир кочу салып, жана суу куюпчу. А данышмандын мааниси башка го. Болушу мүмкүн. Азамат сен тагдырга нааразы болуу, бир акылман айылдашы, бир акылманга айылдашы келип даттана берет. Ай, туздун даамын билүү деген болбойт, Зарина. Так, кийинки текст. В варианты туура, В. Ар бир абзацта бир ой берилет да, ошол абзацтын эле оюн сурап атат бул жерде. Жалпы тексттин темасын эмес. Кийинкини окуйбуз. Жогорку текст негизинен эмне жөнүндө болду гана? Сонун го монусу. Туздун даамы дейт. Тузга эле эмне жармашып калдыңар билбейм, достор. Туз жөнүндө эч нерсе жок бул жерде. Туз жөнүндө эч нерсе айтпагылачы, адамдын пейили тууралуу сөз болуп чыгат. Ошентсең. Акылсыздын кылганы, акылмандын сабагы, дайранын туздуулугу, чыңыдагы туздун көптүгү. Кана эми карагыла варианттарды. Ооба, азаматсыңар. Эми окшоп келип атат. Азаматсыңар. Так. Кийинкиге кеттик.
Ай азамат, кимден келди? Турмуштун эки маанisi же болбосо турмуштун мааниси ооба, жашоонун маңызы деген сыяктуу. Жашоодо эң маанилүү болгон эки сапат, жакшы, сонун. Дарыянын катаалдыгы, кайыкчылык иш өтө кыйын, кардарлардын өтө сүйлөөк экени, кайык айдап жан багуу. Гбы достор, Гбы же Ббы? Салыштырып көрүлү, жакшылап ойлоңуңар. Г же Б? Могул жерде жашоодо эң маанилүү болгон эки сапат мындай маанилери туура эле, бирок варианттардын ичинен дагы тандоого туура келет. Дарыянын катаалдыгы жөнүндө сөз деле жок достор. Б'сы туура болуп калат, анткени ошол иш өтө кыйын, деги эле мындай жашоо кыйын, дайыма аракетте болуш керек, анан ишениш керек дегендей түшүндүрүп айта берет да. Демек, бул жердеги маселе ошол кайыкчылык иш татаал, турмуш жашоо дагы ошондой татаал. Ооба, Азамат Зарина, Азамат. Демек, Б'сы туура болот экен. Так. 9-чу суроонун түрү бул берилген саптардагы башкы ой эмне болду? Эми негизги ой жөнүндө болот да. Негизги ой тема ушулар бири-бирине байланыштуу эле. Бирок достор, азыркы айтылган 8-чи суроодо тема койгондо, тема боюнча буга чейин да айткам, мындай маселе бар достор. Тема эки түрдүү болот. Шарттуу тема, анан маанилик тема деген. Бул экөөнүн айырмасын билгендер барбы? Мисалы, шарттуу тема деген эмне, маанилик тема деген эмне? Айырмасы барбы? Ким айтып коет? Шарттуу тема деген мисалы маанилик дегени баягы теманын мазмунуна карап, ошол ойдун мазмунуна карап коюлат. Ооба. Ал эми шарттуу дегенди мисалы Жамиля дегенде ошол ар кандай эле кылып койсок болот. Ал Жамиля өзү биринчи обон болуп чыккан. Бирок Жамиля деп өзгөртүп койгон. Ошол шарттуу дегенде ошону түшүнсөк болот да. Данияр деп өзгөртүп койсок деле эч кандай мааниси өзгөрбөйт. Ооба. Демек, шарттуу тема коюлганда анын мааниси өзгөрбөйт. Маанилик тема болгондо анын башка мисалы текстти чагылдырбай турган бир теманы коюп койсоң, мисалы Жамиляны жакшы айттым, обон деген бул анын маанилик темасы болчу. Анткени ошол Жамиля чыгармасын мындай бала айтып берип атат да, жана кайнисичи айтып берип атат да. Анан ошонун айтып атканы менен жазылып атат да. Демек, ал ошол Даниярдын жанагы жолдогу арабадагы ырдаганынан, созгон обонунан таасирленет эле. Ошол нерседен таасирленип, анан бул окуяларды эстеп айтып берип атат да. Демек, обон анын маанилик темасы болчу. Демек, биз ОРТдо ошол маанилик тема менен көбүрөөк алектенебиз да. Бул шарттуу тема ал жерде көп деле зарылчылыгы жок экен. Башкы ой бул автордун эң негизги айтайын деген ою, максаты, пикири дейт. Негизги эң негизги айтайын деген ою. Ал тексттин же анын үзүндүсүнүн негизги мазмунун жалпы туюнтуп турган бир сүйлөмдөн турат дейт. Тема бир сөз же бир сөз айкаштан турса, ал эми негизги ой болсо, башкы ой болсо, бир сүйлөмдөн турат экен да.
ар бир абзацта жана жалпы текстке тиешелүү негизги ой болот. Бардык абзац, ар бир абзацта бир нерсе айтылат. Бул боюнча достор, биз практикалык түрдө көрүшүбүз керек. Кийинки сабакта эскертип койгула. Ошол практика жана жылкы тексти бар, ошону талкуулайлы. Мындай структура менен аябай жакшы жазылган текст. Ошол жерден жакшы түшүндүрүп бере алам да. Ар бир абзацта негизги ой болот. Муну абдан жакшы билесиңер. Мектепте деле ар жыл сайын өтүлөт. Бул кайра кайталанып айтылат. Ал эми жалпы текстке тиешелүү бир негизги ой болот. Ошондуктан негизги ойду сураган суроолор ар түрдүү берилиши мүмкүн дейт. Көрдүңөрбү? Белгилүү бир саптар менен. Себеби ОРТда абзац болбогон үчүн, то есть жалпы абзац деген түшүнүк болбогон үчүн, ал жерде абзацтарды сап менен белгилейт да. Ушул саптардын негизги ою эмне деген суроо келиши мүмкүн. Же берилген тексттин же үзүндүнүн негизги ою эмне деген суроолор келиши мүмкүн. Суроонун мисалдары кандай болот? Жалпы тексттин негизги ою кандай? Тексттин негизги ою кандай? Бул үзүндүдөгү негизги ою кандай? Же эмне? Биринчи жана экинчи үзүндүдөгү негизги ой. Бул жанагы үчүнчү текстте кош текст бар го, үзүндү болуп келген. Ошол жерде ушул суроо дагы сөзсүз кездешет. Бул саптардагы туюнтулган негизги ой кандай деген суроо келиши мүмкүн. Бул суроолорго жооп берүүнүн ыкмалары. Тексттен же абзацтан аны жалпылай турган сүйлөмдөрдү издеп окуш керек экен. Тексттен же абзацтан аны жалпылай турган. Мисалы азыр сабак башталып атат да. Мен айтып атам да. Бүгүнкү сабакта биз негизги ой тууралуу сүйлөшөбүз. Деп абзацтын башында эле, теманын башында эле айтылып атат уже негизги ой. Бүгүнкү мен айтып аткан баардык маалыматтар ошол негизги ойдун тегерегинде жүрүш керек да. Ортодо мисалы башка бир абзац айтылып калат, башка бир ойлор мисалы негизги ой жөнүндө айтып келатып эле бир жолу ортодон эмне болуп, Жамиляга кирип кетти. Тема жөнүндө сөз болот, Жамиляга кирип кетти. Жамиля бүгүнкү биздин темабызда жок болчу. Бирок биздин текстибиздин ичинде бир абзац катары орун алды ал. Эми ал жердин дагы өзүнчө бир негизги ою болот. Ал абзацтын дагы, башка абзацтын дагы негизги ою болот. Алар болсо текстти эң негизги түшүнүктөрдү аныктап окуш керек экен. Алар болсо анан биригип тексттин негизги оюн чагылдырып турат. Ар бир абзацтан жаңы ойду түшүнүп окуш керек дейт. Эскертүү достор. Сиздин тапкан негизги оюңуз тексттин варианттарына, суроолоруна деп койсун, варианттарына окшобой калышы толук мүмкүн дейт. Бирок мааниси дал келип турса, суроодогу сөздөрдү жакшылап карап көрүш керек, же варианттагы сөздөрдү жакшылап карап көрүш керек. Ушундай маселе бар. Ар бир адам уникалдуу да, достор. Ар бир адам уникалдуу. Мисалы, ушул негизги ойду, теманы коюу боюнча суроолор келгенде, варианттарды көрө электе өзүңдүн вариантыңды ойлоп көр да. Мына ошол эң туурасы. Анан кийин сен негизги ойду таптың. Мисалы, бүгүнкү сабак эмне жөнүндө болду десе, сен айтып атасың, негизги ойду табуу жөнүндө болду деген сүйлөмдү өзүңдүн оюңда түздүң. Бул жакта вариантта болсо Турат агай башка ой жөнүндө сабак деп жазып коюшу мүмкүн да. Көрдүңөрбү? Мындай сөзмө сөз дал келбеши мүмкүн, бирок сүйлөм мааниси жагынан бири-бирине дал келсе, анда туура жооп ошол болуп эсептелет. Азыр ушул жерден дагы жакшыраак белгилүү болот. Ушунун негизги оюн жазгыла чыгына ким жазат?
негизинен эмне жөнүндө болду деген ушул деле негизги ой боюнча. Так, ай Азамат Нургыз сонун эң негизинен ошол жөнүндө болдубу? Эмне жөнүндө башталды? Эмне жөнүндө болуп атат сөз? Жакшылап ойлоңуңар. Көл жөнүндө сөз болуп жатат. Азамат мырзайым. Мырзайым Азамат, көл жөнүндө. Ооба, мынакей көрдүңөрбү? Эң негизинен сөз көл жөнүндө болуп жатат. Тоо этегиндеги максатты көздөй багыт алуу. Ким? Адамбы? Көлдүн алдыга койгон максаттары. Бул дагы туура болушу мүмкүн. Ооба. Так, кана тоо этегиндеги көл, чоң максаттар, сапарга чыгуу, баары ката. Үчөө тең туура бул жерде. Баары катадан башка. Ооба, мырзайым. Тоо этегиндеги көл. Көлдүн максат коюп, ага аракет кылып жетүүсү. Азамат, бул жерде уже варианттар болгондон кийин токтоло берсек болот. Вариант туура. Так, ошол эле текстуланат. Жанагы эле тоо этегиндеги көл кетип баратат. Башка бир абзацка келдик. Эмне жөнүндө сөз болуп атат? Ушул абзацтын мааниси эмне? Эмнеси бар бул жерде? Жок, тоо этегиндеги көл эмес. Кечке эле ал боло бербейт да. Эмне? Так. Кыйынчылыкка туш болуусу бул да жакшы. Бирок максат үчүн күрөшүү, белгисиз жолго чыгуу, белгисиз бир үн, узак жол. Ооба, Нурсулуу Азаматсыз. Нурсулуу Азаматсыз. Ошондой. Ооба, Азаматсыңар. Болбой калды Нургыз, болбой калат. Максат үчүн күрөшүү деген белгисиз бир үн бул жерде ошого мындай акцент коюлуп атат да, ошого маани көбүрөөк берилип атат да. Көңүл бурганыңыздарга рахмат, достор. Ийгилик каалайм. Алтын сертификаттарга ээ болгула. Эң негизги нерсе да, достор, ушул нерсеге көңүл бургула. Окуганда мындай анализ кылып окууну үйрөнүңүздөр да. Айтылып аткан ойлорду, анан эң чоң катачылык негизи биздин өлкөбүздүн жарандарында, биздин өлкөбүздүн окуучуларындагы эң чоң катачылык. Камераларыңарды бир аз ачып турсаңар жакшы болот. Мындай адамдарды көрүп сүйлөгөн жакшыраак. 1-5 минутта motivation. Биздин өлкөбүздүн окуучуларынын эң чоң катасы, достор, мындай алып аткан билимин анализ кылбагандыгы да. Такыр анализ кылбайбыз, мисалы. Эмне үйрөнүп атам, ушул пайдалуу нерсе үйрөндүмбү, муну каякта колдоном, кантип колдоном, анан мисалы тапшырма берилбей калды, окуучу аны мисалы үйдөн кайра барып кайталабайт, карабайт. Эмне өтүлдү эле бүгүн, ушул эмнеге ушинтип өттү экен дебейт да. Эгер бир аз эле үйдөн кайра ошону бышыктап койсоңор, бул мындай билим силердики болуп калмак да, мырзайым. Өтүлгөн теманы эле үйгө баргандан кийин кайра бир кайталап койсоңор эле, ал мындай бышыкталып калмак. Билим силердики болуп калмак.
ушундай катачылыктар бар. Окуучулар кайталабаган үчүн мектептеги эле алган билим менен калып калат да, ал билим мугалимдики боюнча калып калат да. Силердики болбой калат. Бир эле жолу уккан нерсе силерге билим болбойт. Бирок аны кайталап койсоңор, мына эми жакында университетке барасыңар да, бул аябай маанилүү. Университетке барганда, мисалы, мугалим тапшырма бербесе деле өтүлгөн теманы силер сөзсүз кайра кайталап бышыктап окуй беришиңер керек. Антпесе ал билим жукпай калат силерде. Ошол достор, көп башыңарды орто этейин. 20 мүнөттөн кийин кайра Илгиз агайдын сабагы башталат. Ага даярдангыла. Математика өтө маанилүү, математиканы жакшылап өздөштүргүлө. Математикадан да жалпылай келгенде суроонун саны көп. 60 суроо келет. Жакшы баллды ошол жактан да алса болот. Анан кээде мындай жаңылыш ойлор боло берет. Кыргыз тилинин өзүнүн менен 170 балл алса болот экен да. Туура. Кыргыз тилинин өзү менен 170 балл алса болот. Эгер кыргыз тилдин баардыгын туура кылсаң да, 90 суроонун баарын бир да ката жок кылбай кылып коюш, бул өтө кыйын. Мисалы, эмне үчүн кыйын? Чарчайсың да. 3,5 саат ошол жерде отуруп чарчайсың. Анан оюң чачырап кетип адашып калышы мүмкүн. Кээде билип туруп деле ката кыласың. Мисалы, кээ бир тесттерди иштеп атканда, мисалы, мен деле ката кылып алам да. Андан кийин жакшылап отуруп карасаң, чын эле ката экенин өзүң көрөсүң. Ошон үчүн мындай кыргыз тилдин бир өзүнө эле мындай 100% ишенбегиле. Математикадан да сөзсүз балл алыш керек. 200 плюс же алтын сертификатты максат кылып койсоңор, анан көбүрөөк балл аласың. Эптеп 110дон өтүп алайын деп жүргөн болсоңуз, анда ишенип коюңуз, 110дон өтпөйсүз. Ошол жакшы тургула, алтын сертификат алгыла, үйдөгүлөргө салам айткыла. Коркпогула, эч качан. Корозуңор кабыл болсун силердин да. Эч качан коркпогула, стресс болбогула. Оерти жакындаганда дагы сүйлөшүп турабыз. YouTube'дан же Instagram'дан тиз эфир кылып, стресстер боюнча дагы темаларды сүйлөшөбүз. Өткөндө ким жиберип атты эле? Назми болуш керек эле, жанагы немени жиберип атпады эле? Эмоционалдык интеллект деген сабакты, ошондой сабактарды көрүп, эмоцияны башкарганды үйрөнгүлө. Аллах баарыбыздан ыраазы болсун. Давай.